Салам алейкум туугандар. Азыркы эң чоң Бишкектеги жаштардын көйгөйү менен деги эле менин оюмча СНГ боюнча же дүйнөдөгү эле көйгөй боюнча айтайын дедим. Анткени азыркы учурда баары мурун биз жаш кезде увлекались махорку пробовать, сигареты чегипчи. Анан ошондо биздин өпкөбүз түшчү да үйдөгүлөр. Азыр андай жок. Азыр сигарет, махорка, ошол эле даже жанагы анаша дегени азыр вообще жаштарды азыр кызыктырбайт. Жаштарды азыр кызыктырган эмне? Азыр химический препарат бар, мефедрон, соли, мяу деген. Ошол нерселер муну менен аябай эл өзү, блогерлер, ырчылар күрөшпөсө бул көп кишинин акыр түбүнө жете турган препарат. Муну азыр Бишкекте ата-энелер билбеши мүмкүн, бирок каждый ребенок 9-чу, 10-чу, 11-чи класста окуган балдар, 1-чи курстан 5-чи курска чейин студенттер баары билет. Анткени аларды клубтарда сатат. Закладка деген нерсе толтура. Закладка деген билесиңер, азыркы телеграмдан эле ошол нашаны таштап, наркотики. Анан сүрөткө тарып жөнөтүп коет. Тиги киши акчасын М-банкына же Сбербанкына которуп туруп, барып ошол сүрөт менен кайсы жерге кыпчып кат койгонун таап алат да. Анан эң эле жаманы бул эмне? Эң эле жаманы анда отурган киши, мисалы тамеки менен адамдар өмүр бою жашай берсе, анда ошол соли ошондо отурган кишилер бир айда болбосо да 1 жылда точно немесине жетет. Акыбалы, ден соолугу уже көтөрө албай калат. Көтөрө албай калгандан дагы аны жыттаган адам өзгөчө молодежь бөлөк эч нерседен удовольствие ала албай калат. То есть бал алгандан, зачет тапшыргандан, жакшы тамак ичкенден, жакшы кийим алгандан, ошол эле үйлөнгөндөн деле, то есть анда бир эле понятие болуп калат. Удовольствие деген эмне? Ошол мефедрондун эффекти да. Ал эффект нереально мощный эффект. Азыркы жаштардын бир эле употреблять эткенде все. Экинчи жолкусун человека не надо просить да. Ошон үчүн мен айтайын дедим. Ошон үчүн Бишкектеги, Оштогу ата-энелер ал тамекидей болуп жыттанбайт, арактай болуп мас болуп көчөдө калбайт, анда сознание чистый болот. Бирок акырын ошолордун акча берип атканда М-банкынан, Сбербанкынан каяка кимге акча которуп атканын карап коюп тургула. Обязательно бул көчөдө бактын түбүндө, скамейкада балдар бир нерсе чаптап, бир нерсе кылып жүргөн байкасаңар, ошолорду правоохранительный орган бериппи, айтор ошондой иш кылыш керек да. Бул иш менен көпчүлүк киши, көп адамдар күрөшпөсө, правоохранительный органы, милиция эч нерсе кыла албайт. Анткени мурун андай нерселерди немеден алып келчү, билесиңер. Эле чет мамлекеттерден алып келчү. Азыр аны франшизасы да бар. Билсеңер керек. Көбү билбейт, бирок франшизасын сатып алсаңар, көбүнчө Питерден сатат экен. Франшизасын сатып аласыңар, $30,000 кой, ушундайга. Сатып алгандан алар силерге анын рецептин, эмнеден жазалат, кантип жазалат,
оборудованиясынан бери кошо жиберет. Ол аны тозуп алып туруп, айылдагы үйдүн складына кирип алып, мощный, эффектный неме жасай берсе болот. Препарат жасай берсе болот да. То есть наркотики жасай берсе. Этот наркотик намного сильнее, чем кокаинге караганда, героинге караганда, там, ал эми бул биздин конопля болсо вообще рядом аны беркин употреблять эткен адам конопляны вообще не признает, да. Ошондуктан муну жөн эле айтып аткан жокмун, анткени азыр Москвада билбеген кыргыз жок. Не только кыргыз, все знают, от политиков до студентов, до школьников. Ошонун айынан кыргыздар азыр билесиңер, курьер болуп, по-моему, 2000-ге жакын кыргыз бала дагы, кыз дагы түрмөдө жатат. Значит, 2000-ге жакын жатса, где-то дагы бир 5-10 миң киши до сих пор курьер болуп иштейт да. Анан ошол айтып коеюн дегеним, ушул боюнча мен ишенип эле турам, билип эле турам, ата-энелер жашырат, балдар жашырат, наркологическийде жатканын, тиякта жатканын, бияктан лечение алып атканын, билесиңер, Бишкекте частныйлар бар, ошондойлордо лечение алган, айына 70-80 миң алып, государственныйлер бар дегендер, андайлар толтура Бишкекте. То есть на каждом из них 18-ден 25 жашка чейинки балдар заполнен. 40-50ден бала жатат да. Это только уже четко билинип, ата-энеси билип, анан ошону берген адамдар да. Билбегендер канча. Ошол эле ночной клубда охранниктер сатат, бармендер сатат, управляющий сатат дегендей. Ошондуктан азыр өтө коркунучтуу, бойго жете элек балдарыңарды клубка, вечеринкага, бир жака жөнөтүп атканда аябай сак болгула, анткени вечеринкада мурун биз болгон учурда максимум пиво же арак боло турган болсо, азыр арактын да кереги жок, пивонун да кереги жок. Ошол эле жана мен айтып аткан средстволор менен отурушат, болду. Аны жегенден кийин тамактын да кереги жок, арактын да кереги жок, болду. Всё. Залетает человек, всё уже. Он среди своих болуп калат да. Ошондуктан Кыргыздан бул аябай глобальная проблема азыркы учурда Россияда, аябай чоң проблема айланды Казакстанда, ошол эле бөлөк өлкөлөрдө. Биздин Кыргызстан азыракпыз. Эгер мондай блогерлер чогулуп, эл чогулуп, жанагындай лабораторияларын билип, ошолорду жок кылып койсо, сообща иштешип, ошону тараткандарды, закладка кылгандарды, лабораториялар барларды ачып, талкалап, ошо курьерлерди эмес, ошо лабораториялар барларды эле камаса, көп вопрос чечилет. Бирок анча-мынча өйдө жактагы адамдар өздөрү заинтересован. Анткени аякта нереально батпай турган жол бар, нереально бат көтөрүлүп кете турган, связь боло турган жолдун бар, ошол жолдо да. Ошондуктан аны кыршабайт эткендер да көп. Анын аркасынан отуруп калгандар да көп. Анан таң калыштуу эмес, ошо президенттин досунун тиякта биякта жүргөндөр дагы кыршабайт этип атса, это ничего удивительного, потому что там нереально большие деньги. Бирок большие деньги против здоровья өзүнүн эле, да.